Саламатсыздарбы? Бакыт агай угулатабы? Бакыт агай угулатабы? Ооба, угулуп атат. Жакшы, байланыштабыз да. Азыр 13 участник болду. Дагы 1 минут күтө туралы, анан башлай берсек, Нуриза. Эжеке, жумуш коюп Нуриза оны бөлүп презентация эмес сага. Сенде кандай идея бар? Сунуш бар. Интересный видео Нуриза элементарно ссылка жөнөттү, бул бир биле албайсың. Анан элементарный эмелерди жөнөтпөсүңөр да, анан кечинде отуруу карасам, баягы практика Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Бакыт агай? Кантип саламатсызбы? Саламатсызбы Бакыт агай? Саламатсызбы? Агай, башкалар киргиче сизге суроо берейинчи. Телеграмга киргиле деди. Ал жерге номер жазабызбы? Телеграмга катталуу үчүн ошол WhatsApp'тагыдай эле катталасыз. WhatsApp'ка кантип катталган болсоңуз, Telegram'да деле ошентип эле катталасыз. Анан WhatsApp менен Telegram'дын айырмачылыгын дагы айтып коеюн. Telegram'дын мүмкүнчүлүктөрү аябай чоң. Telegram'да чоң файлдарды да жөнөтө аласыз. Мисалы, WhatsApp'тан файлдарды жөнөткөндө 17 мегабайттан ашык көлөмдөгү файлдарды жөнөтө албайсыз. Сүрөттөр деле ошондой. Анан WhatsApp'тан жөнөтүлгөн видео файлдар, фотолор, алар форматы өзгөрүп кетет, качествосы жоголот да. Telegram'да качество жоголбойт. Мурда оригинал кандай болсо, ошондой барат. Анан Telegram'дын дагы бир айырмачылыгы, WhatsApp'та бир группага 257 киши катталса, Telegram'да бир группага 200 миң кишиге чейин катталат. Анан Telegram'дын өзүнө тесттер түзсө болот. WhatsApp'та андай мүмкүнчүлүгү жок. Анан билдирүүлөрдү өчүрүүдө дагы Telegram'да айырмачылыгы бар. Мисалы, биз WhatsApp'тан адашып бир маалыматты жөнөтүп берсек, 1 сааттын ичинде өчүрсөңүз, андан кийин өчүрө албайсыз да. Telegram'да каалаган убакта өчүрө бересиз. Эки тараптан тең өчүрүп таштасаңыз болот. Группадан деле, жеке чаттан деле ошентип өчүрөбүз. Андан кийин Telegram'да роботтор менен иштесе болот. WhatsApp'та андай боттор жок. Telegram'да өзүңүздөр бот түзүп алып туруп иштесеңиздер болот. Ал боттор жардамчы катарында кызмат кылат сизге. Мисалы, ар кандай суроолор боюнча же ар кандай кнопкаларды кошуп, ботторду түзүп алсаңыздар да болот да. Telegram'da видео звонок жок болчу, жакында видео звоноктан кошулган. Мурда видео звонок менен чала албайт эле. Азыр ал кызматы да кошулду да. Telegram аябай Telegram анан мындай облака сыяктуу кызмат кылат. Мисалы, WhatsApp'тан билдирүүлөр келе берсе, телефон память болуп калып, телефон загрузка болуп калат го. Telegram'да андай эмес да. Telegram'да канча файл келсе дагы телефон загрузка болбойт. Ал телефондун памятын толтурбайт. Анан WhatsApp'та мисалы бир группага бүгүн кошулсаңыз, ошол бүгүн кошулган сааттан баштап маалымат ала баштайсыз. Ал эми Telegram'га мисалы бүгүн кошулсаңыз, ал группа качан ачылган болсо, ошондон берки маалыматтардын баарын алганга мүмкүнчүлүк болот. Анын ичинен керектүүсүн өзүңүзгө скачать этип алсаңыз болот да. Маалыматтан калып кетпейсиз.
мына группага тиги Телеграмдан группага кошулгула деген боюнча айтып атасыңар да, Муска эми ага Телеграмга кошулуунун деле кажети жок болуш керек да. Биздин проект 4 жума созулат. Биринчи жумасы бүткөн, экинчи жума башталды да. Мына WhatsApp'тан деле WhatsApp эле болот болуш керек деп атам да азырынча. Телеграмдын деле кажети жок болуш керек бизге. WhatsApp иштетсеңиз деле болот. Мен бирок Телеграмдын артыкчылык жактарын айтып атам. Ооба, болду. Телеграмда артыкчылык жагы көп да. Ооба. Мисалы, WhatsApp'tan канал ача албайсыз. Телеграмдан өзүңүздүн жеке каналыңызды ачып койсоңуз деле болот. Мисалы, окуучулар үчүн канал ачып койсоңуз, окуучулар ошол канал аркылуу эле маалымат ала беришет. Ал каналга эч кандай билдирүү жаза албайт да. Ошондой артыкчылыктары бар да. WhatsApp'та андай артыкчылыктар жок. Ооба. Кантип эже баштай бербейлиби? 26 катышуучу болду, анан каламдары кошула берет да, агайдын убактысын алды. Болду, эң баштайбыз. Болду, рахмат. Бакыт агай, чындап азыркы бизде группада ушул боюнча талкуу жүргүзүп аттык эле, Telegram боюнча жакшы түшүндүрүп бердиңиз да. Telegramдын мүмкүнчүлүктөрү аябай көп болгондуктан ошол жерден биз группа ачайын дегенбиз да. Ошол боюнча суроо беришти окшойт, катышуучулар. Мен мындай кылайын анда. Ошо Telegram боюнча дагы видео сабак бар тартылган. Telegramга кантип кошулуп, кантип настройка кылуу боюнча ар бир кадам көрсөтүлгөн да. Эгер кимдер кызыкса, Telegramга кошулуп, ошентип настройка кылып алса болот. Telegramды колдонуп көрсөңүздөр аябай жакшы. Бул эми WhatsApp барган сайын болуп калып атат. Telegramдын мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп кетип атат да. Азыр мындай караганда элдин баары эле уже Telegramга өтө баштады да. Туура айтасыз. Анда мага татырлыкты берсеңиз, мен экранымды демонстрация кылып, Да, азыр анда участниктер кошула берсин. Анда дагы мен принять кыла беребиз. Азыр бүгүнкү тема боюнча таанышсыңыздар да. PR Desk боюнча интерактивдүү презентацияларды түзүү боюнча бүгүн чакырылган тренерибиз Бакыт агай менен бүгүн иш алып барабыз. Будан сырткары дагы интерактивдүү бизде аябай көп. Биз офлайн режимде иштеп жүргөндө умный доска, интерактивный досканы билебиз го, адан дагы көп мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон. Бул азыр бизде онлайн режимде Google'дын атайын даярдалган слайддар даяр, ушундай аябай сонун мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошол бүгүнкү Google слайддарды түзө турган, ошол PR Desk боюнча биз дагы аябай сонун немелер даярдап келди. Бүгүн азырында ишти баштай берсек, сиз мен демонстрация берип койдум, неме? Доступ берип койдум, ача бересиз. Баштай берсеңиз болот. Демонстрация. Экраным көрүндүбү сиздерге? Көрүндү. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын темасы PR Desk сайтында интерактивдүү презентация даярдоо. Мисалы, биз презентацияларды даярдаганыбызда PowerPoint'тан даярдап жүрөбүз да. PowerPoint'тан даярдап өтсөк деле болот. Эми бул PR Desk сайтынын артыкчылыгы эмнеде? Мисалы, PR Desk сайтында презентация жасаганыбызда ошол презентацияга тесттик суроолорду кошуп жасасак болот да. Окуучулар жана студенттер ошол презентациядагы маалыматтарды окушат дагы, ошол маалыматтар боюнча түзүлгөн тесттик суроолорго ошол презентация учурунда эле жооп беришет. Себеби биз PowerPoint'тан презентация кылып сабак жөнүндө маалымат бергенибизден кийин кайтарым байланыш кылыш үчүн ар кандай платформаларды колдонуш керек болот да. Мисалы, Google форма, Kahoot, Zipgrade, Google форма, буларды мультро колдонуш керек болот. Ал эми бул PR Desk сайтында презентация түзгөндө ошол тесттик суроолорду презентацияга кошуп кетсек болот. Алар окуучулар жана студенттер жооп бергенде, алардын жооптору автоматтык түрдө Excel таблицага экспорт болот да. Ал жыйынтыкты кийин биз окуучуларга жана студенттерге жөнөтүп бөлүшүп койсок болот. Анда эмесе
сайтка катталуу үчүн биз Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Мына Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерде адрестик жолчого сайттын аталышын жазабыз. Мисалы, бул жерге англисче жазабыз. perdek.com деп жазабыз. perdek.com деп жазгандан кийин enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда бизден сайттын башкы бети ушундай болуп. Бакыт агай, звукуңуз өчүп калды. Бакыт агай, звукуңузду. Звук өчүп калды. Жок, угулуп эле Угулуп атабы? ооба, угулуп атат. Угулуп атат, болду. Сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул Пerdek деген орусча которгондо грушевая колода деп которулат да. Биз бул жерден катталуу үчүн teacher логин дегенди басабыз. Башкача айтканда авторизация да бул. Бул англисче берилет экен. Бирок биз муну орусча которуп алсак да болот. Орусча которуп алуу үчүн бул жерде перевести эту страницу деген бар. Ушуну басып туруп русский дегенди тандасак, бул жактан ушундай болуп орусча которулат. Учитель логин дегенди басып катталабыз. Мен сиздерге англисче эле көрсөтөйүн. Сиздер орусча которо албай калсаңыздар, кийин таппай калышыңыздар мүмкүн да. Mikrofonunuzdарды өчүрүп койсоңуздар. Mikrofonunuzdарды өчүрүп коюңуздар. Катышуучулар, микрофонду контролдойбуз. Катышуучулар, анара. Микрофонду өчүрүп алабыз, анара. Мешается. Болду окшойт, Так, мен сиздерге англисче эле көрсөтөйүн. Көпчүлүктөрдө орусчага которо албай калышы мүмкүн, ошондуктан англисче эле көрсөтөйүн. Бул жерден биз учитель логин, башкача айтканда teacher логин дегенди басабыз. Teacher логин дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Катталуу үчүн биз өзүбүздүн Google аккаунт аркылуу катталышыбыз керек. Google аккаунт аркылуу катталуу үчүн биз бул жерден login with Google дегенди басабыз. Login in with Google дегенди басканыбызда бизден аккаунт сурайт. Азыр менде бул жерде бир канча аккаунтум бар болгон үчүн ушул аккаунттардын ичинен бирөөсүн тандаңыз деп атат. Сиздерде бир эле аккаунт болсо, мындай тизме чыкпайт. Мен бул жерден өзүмдүн аккаунтумду тандаймын. Тандагандан кийин бул жерден төмөнкүдөй барак ачылат. Ушундай болуп чыгат. Бул жерде Экраныңыз көрүнбөй калды бизге. кандай? Экраныңыз көрүнбөй атат, демонстрация кылабызбы? Демонстрация болуп атат. Көрүнүп атат бизге. Сизде интернет biraz слабый болуп кетиши мүмкүн да. Бул жерден биз teacher дегенди тандайбыз. Биз мугалим болгондуктан. Ал эми окуучулар жана студенттер каттала турган болсо, студент дегенди басат. Teacher дегенди басабыз. Teacher дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул Perdek сайты Google Диск менен интеграция болгон үчүн Google Дисктин приложениялары чыгат. Бул жерде биз эгер презентация түзсөк, биздин түзгөн презентациябыз автоматтык түрдө Google Дискте сакталат. Бул жерден биз Authorize with Google дегенди басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерден дагы аккаунтуңузду тандаңыз деп. Дагы өзүбүздүн аккаунтубузду тандайбыз. Жанагы сайтка катталып аткандагы аккаунтту тандайбыз. Бул жерден ошол аккаунтту кайра тандадык. Тандагандан кийин мына бул жерде Google Дискке интеграция болгон үчүн Google Дисктин белгилери чыгат. Биз төмөн жактан разрешить дегенди басып,
уруксат берип коюшубуз керек. Разрешить дегенди басабыз. Разрешить дегенди басканыбызда бизден ушундай барак ачылат. Бул жерде postal код деген жерге почтанын индексин жазабыз. Ал эми school деген жерге мектептин аталышын жазабыз. Мисалы бул жерге почтанын индексин жазабыз. Андан кийин school деген жерге мектептин аталышын жазабыз. Мисалы мектептин аталышын жаздык. Жазгандан кийин connect to my school дегенди басабыз. Ушул баскычты басканыбызда бизден төмөнкүдөй барак чыгат. Бул жерден login to premium дегенди басабыз. Ушул баскычты, кызыл баскычты басабыз. Басканыбызда мына биз катты алдык. Бул жерде өзүбүздүн аккаунттун белгиси чыгат. Бул жерди баса турган болсок, биз бул жерден аккаунттан sign out дегенди бассак, аккаунттан чыгып кетебиз. Ушул жерде биз катты алсак, өзүбүздүн аккаунт чыгып калат. Андан кийин биз презентация түзүү үчүн бул жерден create a lesson дегенди тандайбыз. Create a lesson дегенди тандайбыз. Бул жактан башка дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Бул мүмкүнчүлүктөрдү өзүңүздөр дагы карап көрөсүздөр. Бул жерде башка мугалимдердин түзгөн презентациялары да бар. Бул жерден ошол презентацияларды колдонсоңуздар да болот. Эгерде өзүңүздөр жаңыдан презентация түзүүнү кааласаңыздар, анда бул жерден Create a lesson дегенди тандайбыз. Create a lesson дегенди тандаганыбызда бизден ушундай барак ачылат. Азыр жүктөлүп атат. Ушундай бет ачылат. Мына бул жерде слайд турат. Бул жакта биринчи кадам. Демек, биринчи кадамда бул жерге түшүндүрмөсүндө жазып койгон. Open the peer deck, edit on деп. Ушул peer deckти биз установка кылып алышыбыз керек экен. Бул карасаңыздар уже Google Дисктин документине кирди да уже. Себеби Google Диск менен интеграцияланган. Бул жерден биз дополнение дегенди басабыз. Дополнение деген басканыбызда бизден ушундай меню чыгат. Биз peer deck'тин расширениясын орнотуп алуу үчүн бул жерден установить дополнение деген басабыз. Установить дополнение деген басканыбызда бизден төмөнкүдөй терезе ачылат. Бул жерде ар кандай расширениялар турат. Булар Google Дискте иштей турган расширениялар. Биз бул жерден peer deck дегенди орнотобуз. Азыр бул жерде менде установлено деп турат. Сиздерде бул жазуу жок. Сиздер ушул жерден peer deck дегенди басасыздар. Peer deck дегенди басканыңыздарда установить деген жазуу чыгат. Установить дегенди бассаңыздар, сиздердин Google Дискке ушул peer deck расширениясы орнотулат. Орнотулгандан кийин кайра дополнение дегенге киресиз. Кайра дополнение дегенге кирип туруп, бул жерден peer deck for Google Slides edit on дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда оң тарабына кайра дагы меню чыгат. Бул жерден open peer deck edit on дегенди тандап коебуз. Тандасак, бул жака мына peer deck'тин терезеси чыгат. Сиздерге көрүнүп атат, көрүнүп атат. Ооба, агай көрүнүп атат. Бул терезе чыгат. Демек, бул жерде ASK Students Equation деп. Бул жерден биз ушул баскычтардын жардамында суроолорду түзсөк болот. Бул жерден эми слайд түзүү үчүн бул жактагы шаблонду өчүрүп салабыз. Ал үчүн ушуну белгилеп туруп, делетени басып өчүрөбүз. Мына PowerPoint'te слайд түзгөндөй эле кадимкидей слайд түзөбүз. Слайд түзүү үчүн бул жактан слайд дегенди тандайбыз. Бул жерден новый слайд дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда мына
кадимки PowerPoint'тагыдай барак чыгат. Biz uşu жерден эми өзүбүз сабагыбыздын презентациясын жасап алабыз. Мисалы биринчи сабактын темасы. Андан кийин бул жака мисалы максаты. Ушундай кылып туруп слайдты жасадык. Башкы бетине. Андан кийин жаңы слайд кошуу үчүн бул жерге ушул бош турган жерге мыштын көрсөткүчүн алып барып туруп бул жерден оң баскычты басып новый слайд дегенди басабыз. Новый слайд дегенди басканыбызда дагы бизге жаңы слайд ачылат. Эми бул жерге мисалы теория, сабактын теориясы кетет. Бул жака мисалы аныктама. Эми биз сабагыбыздын теориясын жазып чыгабыз, аныктамаларын жазып чыгабыз, түшүндүрмөлөрүн. Мен бул жерден азыр жөнөкөй эле көрсөтүп атамын. Слайд жасаганда өзүбүз фантазиябызга жараша кооздойбуз. Андан кийин бул жака дагы слайд кошуу үчүн биринчи кезекте ошол өтө турган сабагыбыздын жүрүшү боюнча толук слайдты жасап алабыз. Слайдты жасап бүткөндөн кийин суроолорду кошобуз. Суроолорду кошуу үчүн микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздар. Суроолорду кошуу үчүн бул жерден новый слайд деп дагы слайд кошобуз. Эми бул жака суроо деп жазабыз. Суроо. Бул жерге суроонун өзүн жазабыз. Микрофонуңуздарды өчүрүп коюңуздар. Рима, микрофонуңду өчүрүп коесуңбу? Бул жерден эми суроо. Мисалы, Виеттин теоремасын айтып бергиле. Ушундай суроо коелу. Виеттин теоремасын айтып бергиле деп. Эми бул открытый вопрос болуш керек. Окуучулар жана студенттер ушул суроого өздөрүнүн жоопторуну жазыш керек. Ар бир окуучу жана студент ар кандай жазышы мүмкүн. Биз бул жерден студенттер жана окуучулар өздөрүнүн жоопторун жазуу үчүн текст дегенди тандайбыз. Бул жактан мына биринчиде турган текст дегенди тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй терезе чыгат. Бул жерде биздин слайдка суроо кошулду. Мына слайдтын төмөн жагында ушул бурушанын белгиси пайда болуп калды жана бул жактан ушундай тексттер чыгып калды. Демек, биринчи суроо түзүлдү. Кааласак, мындай суроолордон бир канчаны түзүп алсак болот. Андан кийин жаңы слайд түзөбүз. Жаңы слайд түзгөндөн кийин бул жака дагы суроо деп жазалы. Мисалы, экинчи суроо деп коеюн. Суроо. Бул жака суроону жазабыз. Мисалы, 9 көбөйтүү -3 деп жазалы. 9 көбөйтүү -3 барабар канча болот? Эми бул жерге биз тесттик суроону түзүш үчүн тест катарында бул жерден биз choice дегенди тандайбыз. Экинчиде турган choice дегенди тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй терезе чыгат. Бул жерде варианттар берилген. Ушул жерге биз тесттин жоопторун жазабыз. Мисалы, биринчи 27, экинчи -27, үчүнчү 12. Эгерде бул жака дагы вариант кошууну кааласак, анда төмөн жагында ADD another деген бар. Ошону басабыз. Бассак бул жака вариант кошулду. Бул жерге мисалы -12 деп коебуз.
Дагы бир вариант кошоюн. Мына эгерде кайсы бир вариант ашыкча болуп кала турган болсо, өчүрүп салуу үчүн мисалы E варианты ашыкча боло турган болсо, ошол варианттын оң тарабында X белги бар, ошону басып койсок өчөт. Жоопторун жазгөндөн кийин бул жерден update slide дегенди басабыз. Update slide дегенди басканыбызда бул жактан ушундай болуп суроо кошулду. Мына биздин презентациянын төмөн жагына жанагы грушанын белгиси чыгып калат. Андан кийин дагы слайд кошуу үчүн бул жерден мыштын оң жак баскычын басып туруп, новый слайд дегенди басабыз. Мына дагы жаңы слайд түзүлдү. Бул жерге 3-чү суроо деп коеюн. Мына 3-чү суроо. Андан кийин edit text деген жака төмөн жагына суроонун өзүн жазалы. Мисалы автомобиль 50 км саат ылдамдык менен 5 саатта канча аралыкты өтөт? Аралыкты өтөт деп жаздык. Демек, студенттер жана окуучулар бул тапшырманы эсептеп чыгышат. Эсептеп чыгып, жоону сан түрүндө эле жазып коет. Башка эч кандай текст кошпойт. Ал үчүн биз бул жерден number дегенди тандайбыз. 3-чүдө турган number дегенди тандаганыбызда бул жака дагы слайдта ушул суроо кошулду. Эми биз бул жерден бардык презентацияларды даярдап бүткөндөн кийин студенттерге жана окуучуларга кантип бөлүшөбүз. Ал үчүн бул жакта start lesson деген бар. Ошол start lesson дегенди басабыз. Start lesson дегенди басканыбызда бизден ушундай терезе чыгат. Эгерде биз биринчиде турганды кандай турган болсок, окуучулар өз алдынча иштешет. Кааласа бүгүн, кааласа эртең өздөрү каалаган убакта кирип иштеп коюшат. Алар иштеген жыйынтыктар биздин учетный записке келип түшөт. Ал эми биз окуучулар менен биргеликте чогуу иштей турган болсок, ал үчүн инструктор Payset Activity дегенди басабыз. Ушуну басканыбызда бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Ушундай бет ачылат. Бул жерден биз ссылканы жөнөтүү үчүн Give Students a Link дегенди басабыз. Басканыбызда ссылка көчүрүлдү. Мына андан кийин биз бул ссылканы студенттерге жана окуучуларга WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүп коебуз. Мисалы, бул жерден азыр мен экранды терезени бир аз кичирейтип алайын. Бул мугалимдин компьютери дейли. Ал эми бул студент жана окуучулардын компьютери дейли. Биз ссылканы жөнөткөндөн кийин алар ссылканы басышат. Ссылканы басканда студент жана окуучулардын телефонунан же компьютеринен ушундай болуп чыгат. Бул жерде How are you feeling today деп атат. Сиздин бүгүнкү күндөгү маанайыңыз кандай деп сурап атат. Эгерде маанайы жакшы болсо ушуну басат, орто болсо ушуну, маанайы жок болсо бул белгини басат. Эгерде маанайым эң жакшы болсо ушуну тандап коебуз. Тандаганыбыздан кийин бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Мына сабактын темасы деп студенттердин жана окуучулардын телефонунан ушундай болуп көрүнөт. Алар сабактын темасын окушат, максатын окушат. Андан кийин мугалим кийинки слайдтарды көрсөтүү үчүн бул жерден Start Class дегенди басат.
Start class дегенди басканда мугалимдин компьютеринен ушундай болуп чыгат. Слайдтын кийинки барактарын көрсөтүү үчүн бул жерден дальше дегенди басат. Дальше дегенди басканда мына окуучулардын жана студенттердин телефонунан ушундай болуп көрүнөт. Бул жерден алар теориясыны, аныктамаларыны, эрежелерини ушул сабак боюнча бардык маалыматтарды окуп чыгат. Эми бул жерде слайдты сиздер толук жазып чыгасыздар, даярдап, кооздоп. Андан кийин мугалим бул жерден бардык маалыматтарды бергенден кийин дагы дальше дегенди басса, бул жактан суроосу чыга баштайт. Алар суроону окушат. Мисалы, Виеттин теоремасын айтып бергиле деп. Демек, Виеттин теоремасын айтып бериш керек алар. Айтып берүү үчүн кандай кылып айтып беришет? Бул жерде answer question деген бар. Ушул answer question дегенди басышат. Answer question дегенди басканда бул жерде answer here деп чыгат. Демек, бул жерге алар өздөрүнүн жоопторун жазыш керек. Мисалы, бул жерге жоопторун жазат. Мына ушундай кылып өздөрүнүн жоопторун жазды. Жазгандан кийин мугалим окуучунун жыйынтыгын кантип көрөт? Жообуну көрүү үчүн бул жерден ушул белгини басат. Белгини басканда мына алардын жазган жооптору мугалимдин экранынан көрүнөт. Эгерде студенттер жана окуучулар бул жоопко дагы толуктоо киргизүүнү кааласа, анда бул жерден add another response дегенди басат. Басканда дагы терезе чыгат. Бул жерге жазган жообуга дагы толуктоо киргизет. Мугалимдин экранынан окуучунун киргизген толуктоосу көрүнөт. Эгерде дагы толуктоо киргизем десе, бул жерден басып ошентип толуктоо киргизе берет. Ал эми мугалим окуучу кайра толуктоо киргизбесин десе, анда бул жерден блокировка кылып коет. Блокировка кылганда алардын экранынан ушундай болуп чыгып калат. Бул жака башка жооп жаза албайт. Ушул жазган эки жообу кабыл алынат. Андан кийинки слайдка өтүү үчүн дагы бул жерден дальше дегенди басат. Дальше дегенди басканда бул жактан суроо чыгат. Суроону окуйт. Мисалы, 9 көбөйтүү -3 барабар дейт. Өздөрү алар жооп берүү үчүн бул жерден answer question дегенди басат. Answer question дегенди басканда бул жактан ушундай варианттар чыгат. Мисалы, бул жерден -27 деп тандайт. Тандагандан кийин -27 деп тандады. Кайра муну басса, кайра белгилей албайт да. Бул жерден эми жыйынтыгын көрүү үчүн мугалим ушуну басат. Бул жактан демек бир окуучу ушул Б варианты деп жооп бериптир. Бул жактан алар жооп берген сайын бул жерде ушул цифралар өзгөрүп турат. Эгерде кайсы бир окуучу бул жоопту белгилесе, бул жерден дагы канча окуучу ушул жоопту белгилегени көрүнүп турат. Кийинки слайдка өтүү үчүн дагы дальше дегенди басабыз. Басканыбызда алардан суроо ушундай болуп чыгат. Бул жерден биз алар ушул белгини басып экранды чоңойтуп алса да болот. Бул жерде суроону окуйт. Автомобиль 50 км/с ылдамдык менен 5 саатта канча аралыкты өтөт? Бул жерден жооп берүү үчүн кайра ушуну басат. Басканда enter number here деп чыгат. Бул жерге демек цифра сан түрүндө гана жооп бериш керек. 50 км/с ылдамдык менен 5 саатта демек 250 км аралыкты өтөт. Алар бул жерге 250 деп эле жазып коет. Мугалим бул жерден жыйынтыкты көрөт. Демек 250 деп жооп бериптир. Кайсы бир окуучу мисалы 55 деп жооп бере турган болсо, бул жактан белгиленип калат. Азыр ошондой кылып көрөйүкчү. Кайра бул жерге мисалы 25 деп жооп бере турган болсо,
мына 25 көрсөтүп калат. Алардын жооптору мугалимдин экранынан ушундай болуп көрүнөт. Бардык слайдтарды көрсөтүп болгондон кийин бул жерде плюс белгини басып көрөлү. Плюс белгини бассак, бул жактан ар кандай слайдтар бар. Бул жерден дагы биз мисалы окуучуларга ушундай кылып көрсөтсөк болот. Бул жерден мисалы буларды дагы колдонуп үйрөнсөңүздөр болот. Ал эми биз слайдты аяктоо үчүн мисалы бул жакта түрлөрү бар. Эми биз сабакты аяктоо үчүн бул жерден end дегенди басабыз. End дегенди басканыбызда бизден ушундай барак чыгат. Бул жерге биз ушул презентациянын аталышын жазып коебуз. Мисалы математика деп жазып коелу. Математика деп жаздык. Андан кийин бул жерден save and session дегенди басабыз. Демек биз бул баскычты басканыбызда биздин презентациябыз автоматтык түрдө Google дискке дагы сакталып калат. Ушуну бастык. Басканда ушундай болуп жүктөлө баштайт. Бир аз турабыз. Бул жерден биз ушул жыйынтыкты студенттерге жана окуучуларга бөлүшүп койсок болот. Ушул ссылка аркылуу же болбосо бул жерден Google Classroom аркылуу дагы бөлүшүп койсок болот. Бул жерден алар жакшы тургула. Бул жерден студенттер ушул белгини басып коет. Эгер жакса, эгерде жакпаса бул белгини дизлайкты басып коет. Ушуну басып койдук. Андан кийин мугалим окуучулардын аткарган иштерини кантип көрсө болот. Окуучулардын аткарган иштерини көрүү үчүн мен бул жерден экранды чоңойтуп алайын. Open Projector дегенди басабыз. Open Project дегенди басканыбызда негизги башкы бетке кайтып барабыз кайра. Өзүбүздүн сайттагы учетный записибизге кайтып барабыз. Кайтып баруу үчүн мугалим кийин кайра pierdek.com деп кирет. pierdek.com деп кирип туруп, бул жерден teacher login дегенди басат. Teacher login дегенди баскандан кийин бул жерде кайра башкы бет ачылды. Окуучулардын аткарган ишин көрүү үчүн бул жерден sessions дегенди тандайт. Sessions дегенди тандаганда бул жака биз окуучуларга берген тапшырмалардын тизмеси чыгат. Эгерде бул жакта бир 5-6 тапшырма берген болсок, ошол тапшырмалардын бардыгы чыгат. Бул жерден биз жыйынтыктарды көрүү үчүн ушул 3 чекитти басабыз. 3 чекитти басып туруп, бул жактан биз export spreadsheet дегенди басабыз. Басканыбызда окуучулардын аткарган иштери Excel таблицага экспорттолот. Күтөлгөнчө бир аз күтөбүз. Мына бул жака ушундай болуп жыйынтыктар даяр таблицага түшөт. Мисалы бул жерде кайсы күнү саат канчада киргени, бул жерде ошол окуучулардын аты жөнү, ал эми бул жерде аккаунты, ал эми бул жакта жооптору мына. Биринчи
суроого жазган жообу. Ушундай кылып окуйт. Ал эми экинчи слайдка берген жообу, бул болсо үчүнчү слайдка берген жообу. Окуучулардын, студенттердин баардык аткарган иштери, жыйынтыктары ушул жака келип түшөт. Кааласак биз бул жерден таблицаны аларга жөнөтүп койсок да болот. Ал үчүн бул жерден настройка доступа деген басып туруп, бул жактан биз копировать ссылку деп туруп, ссылканы көчүрүп алып туруп, аларга жөнөтүп койсок болот. Алар өздөрү ошол ссылка аркылуу кирип, жыйынтыкты көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ушундай кылып презентацияларды түзүп, тапшырмаларды берсеңиздер болот. Суроолоруңуздар болсо, бере берсеңиздер болот эми. Катышуучулар суроолорду беребиз. Урматтуу катышуучулар. Сизге кече өткөн сабагыбызда Edpuzzle программасына кирип атканда мектептин атын жазып бересиз. Ошол жерде мектептин атын жазып атканда мен өзүм иштеп аткан мектептин аты чыкпай койду да, өзүм иштеп аткан мектептин атынан кире албай койдум. Анан Кербен шаарындагы Бөкөнбаев мектеби чыгып калды эле, ошол аркылуу кирдим. Азыр PIAGSке кириш үчүн да мектептин атын жазасыңар дедиңиз. Ошого да жазсак кирбей кыйналабы? Жок, буга кире берет. Мектептин аты чыкпаса деле Edpuzzle'да ошондой болуп калышы мүмкүн. Эгерде өзүңүздүн мектебиңиздин аты чыкпаса, номер коюп койсоңуз деле боло берет. Өзүңүз каалаган, мисалы, номер 17, номер 7 деп. Ал мектептин атын так көрсөтүү милдет эмес. Катталганда эгерде чыкпаса ошентип коебуз. Рахмат. Суроолор болсо берип сурап алыңыздар. Мүмкүнчүлүктү кетирбей. Суроолорду беребиз, катышуучулар. Агай, окуучуларда ошо пердетте телефондоруна установка кылыш керекпи? Жок, установка кылыштын кереги жок. Алар сиз жөнөткөн ссылка аркылуу эле кирип аткара беришет. Сиз мугалим гана баягы суроолорду түзүү үчүн жердеги расширениясынын башында катталганда установка кылдык го, ошо мугалимдер үчүн гана установка кылса болот да, окуучулар жөн ссылка менен киришет. Рахмат. Агай, аябай чоң рахмат. Сонун презентация, көп сонун нерселерди үйрөндүк. Анан окуучуларды баягы баалагандан кийин тестти ким кандай кылды, аты жөндөрүн кантип билсек болот? Сиз тест түздүңүз го, ошондо аттары көрүнөбү балдардын? Sessions дегендечи, аттарын балдар жазып керекпи? Ар биринин аты жөнү, аккаунту түшөт. Бирок бул жерде пердекте балды автоматтык түрдө өзү койбойт экен. Сиздер ошол окуучулардын жоопторуну Excel таблицага экспорт болуп атпайбы? Ошол таблицанын аяк жагына сиздер өзүңүздөр баасын кылып коесуздар дагы. Ошол таблицанын ссылкасын жөнөтүп койсоңуздар, окуучулар ошол ссылка аркылуу кирип эле өздөрүнүн жыйынтыктарын көрүп алса болот. Рахмат, агай. Дагы суроо болсо бериңиздер. Бул жерде мен жөнөкөй эле презентациянын башында эки эле презентация коштуруп жөнөкөй эле кылып жазып койдум да, эми сиздер аны презентацияны кадимки PowerPoint'те түзгөндөй биринчи сабактын толук презентациясын түзүп алып туруп, анан ошол маалымат боюнча акырына ушундай кылып суроолорду кошуп коесуздар. Азыр мен бул жерде дагы 3 эле суроо коштум.
Сиздер мисалы открытый вопростон бир 3-4 суроо кошушуңуздар мүмкүн, тесттик суроолордон дагы бир 3-4 суроо кошушуңуздар мүмкүн. Жанагындай сан менен жооп берүү боюнча дагы бир 3-4 суроо кошушуңуздар мүмкүн. Сиздер эми аны өзүңүздөр ошол темаңыздарга байланыштуу суроолордун санын түзөсүздөр да. Агай, анан азыр мен ошол пердекти установка кылсам, что-то установка болбой атат, анан бирок ачылып калды го, мындай эле иштей эле атат да. Боло береби ошондой же бул рабочий столго чыгып калабы? Жок, рабочий столго чыкпайт ал. Болду, ошо иштеп терезеси жана оң тараптан терезеси чыкты го, ошо чыкса эле болду. Бул Ошон рабочий столго чыкпайт, себеби бул программа эмес, бул расширение да бул. Бул расширение. установка эме установлена деп эле кайра установка деп калды, анан бирок ачылды да, ошол бети ачылды. Боло берет да, значит да. Бул мындай утилита сыяктуу да. Программа башка, расширение утилита башка, алар рабочий столго чыкпайт да. Агай, бул Google Дискте сакталып калат экен го, бул презентация. Ошол жактан деле ачсак болобу? Ооба, Google Дискке сакталып калат, кийин дагы колдоно берсеңиз болот. Ошо жакшы экен, аябай жакты. Себеби биз азыр PowerPoint'та презентация түзөбүз, анан Google формага кирип, кайра дагы тест түзүп, анын ссылкасын дагы жөнөтөбүз. Биз ошондо ошол презентацияга эле бирок эле суроолорду кошуп, тестти дагы алып койсок болот да. Баш жагында презентация түзүп, анан эң аяк жагында ошо бышыктоо же сабакты жыйынтыктоодо ошол жерде тест түзүп койсок болот турбайбы? Ооба. Эгерде сабактын аягында тест түзүү эмес, сабактын орто ченинде дагы суроону кошуп кетсеңиз боло берет да. Мисалы, сабактын кайсы бир бөлүгүнө айтып бүткөнүңүздөн кийин ошол бөлүгүнү бышыктоо үчүн ошол бөлүктөн кийин суроо коюп туруп, кайра дагы андан ары улап, дагы суроо коюп кете берсеңиз боло берет. Эми сиз ошо сабактын жүрүшүнө өзүңүз эме кыласыз да, контролдойсуз да. Мисалы, жөн сабак өткөнүбүздө деле бир эрежелерди айтып баратып, суроо коюшубуз мүмкүн. Алдыңкы темага, ошо жаңы өтүлүп аткан темага байланыштуу алдыңкы темалардан суроо кошуп коюшубуз мүмкүн. Ошентип сабак презентациянын орто ченелеринде дагы суроолорду кошуп кете берсек боло берет. Жакшы, суроолор барбы дагы? Чатта суроолор бар экен, Каныкежи. Суроолор бар экен? Жокпу? Бул немеде Google тестти даярдап биз кыйналып атабызбы азыр, ошону дароо ошол немеде жасасаңыздар болот, мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ошол эле Google презентацияны биз Google Дискте жасайбыз, ошол дагы мүмкүнчүлүктү кошулуп, чогуу жасалыптыр. Анан кийин ответини баягы бири-бирине мешать этпей, сабак учурунда деле билген окуучу же студент жооп бере берет го. Бул жерде бир гана мугалим контролдойт. Ошол синхронно Google Дискте сакталат, мүмкүнчүлүктөр аябай чоң да. Кайсы жерде болбосун ачып, ошол өзүнүн немеси менен, гаджеттери менен ачып окуучудан кире берсе болот. Мугалимден кире берсе болот. Ушундай мүмкүнчүлүктөр чоң да. Дагы суроолор. Биз Google Дискте презентация түзгөндө ошол суроолорду кошпой түзүп атабыз да. Демек, презентацияга ошол тесттерди, суроолорду кошуп түзүп койсок болот экен да. Puzzle'da video сабакта бунда только презентация турбайбы, тесттер менен. Кандай дейсиз? Puzzle'da video сабак го, анда да тесттер бар го, а бул только презентация. Puzzle'да видеого тест кошуу, ал эми бул пердекте презентацияга тест кошуу да, суроо кошуу. Ушунда жанагы эмесинде жүрөт го. Пердекти ачып көргөндө видео жүрөт го, видеого да кошсо болотпу буга? Видео кошсоңуз деле болот. Себеби презентацияга видеолорду кошуп атпайбызбы, аудио, видео кошуп боло берет. Ошол PowerPoint'та кандай презентация жасасак, бул жактан дагы ошондой эле презентацияларды жасай беребиз. Дагы суроолор
катышуучулар активдүүрөөк болобуз. Сиздерде мүмкүнчүлүктөр аябай чоң да азыр. Кат суроо берип алсаңыздар. Проблема Агай, анан болуп ошо аткан. агай, ошол жана эт пазлга видео койгондо, видеодон алганда эми кыргызча видеолорду эч чыгара албай атабыз го. Башка бирөөлөрдүкүн даяр коелу десекчи. Ссылка эми издесек, поиск кылсак чыкпай атат го. YouTube'da kırgızca hazır video sabaklar aябай көбөйгөн. Ошо тема боюнча издеп тапсаңыздар чыгат. Ошо мен жанагы Капар Момуналиевдин кыргыз тили боюнча эмелерин издесем, поискка чыкпай койду да, башка эч кыргыз тили жөнүндө эч нерсе чыкпай койду да. Мүмкүн ал автордо каналы жоктур. Же анын ссылкасын жазып анан кириш издеш керекпи? Жок, жөнүндө темасын жазсаңыз деле чыгат. Чыгыш керек эле. Ооба. Мисалы, Виеттин теоремасы деп жазсаңыз, ошол Виеттин теоремасы боюнча кимдер сабак тарткан болсо, баардыгыныкы чыгат. Эгерде Ошондо өзүбүз видео урок жасап, YouTube'га жүктөп каналга. Ошол эмени кылсак деле болор экен да, значит, да? Ошол видео. Ооба. Мисалы, мен сабагымды алып туруп деле, мен сабагыма дагы суроо коштуруп, окуучуларга жөнөтүп койсоңуз болот. Сен бир мугалим өзү баардык темаларга эч качан видео урок кыйдаган жетишпейт. Сөзсүз түрдө бири-бирибиздин сабактарыбызды колдонушубуз керек да. YouTube каналга ошон үчүн жарыялайт да, башка мугалимдер дагы колдонуш үчүн. Агай, бирокчу башка бирөөнүн сабагын пайдалансак биз, бирок жыйынтыгы, окуучулардын жыйынтыгы бизге көрүнбөйт да. Ошондой болуп калабы? Жок, көрүнөт. Сиз эт Башка базага бирөөнүн пайдалансак деле, ошондо эт базага жазылган. Ооба. Сиз ошол видеонун аластан суроолорду өзүңүз кошосуз да. Сиз ошол даярдаган кошулганы бар экен го, агай. кандай? Суроолор кошулган ишине эт базада ошондой видео сабактар бар экен да. Мен окуучуларга жиберип көрдүм да, анан бирок ошо жыйынтыгы башка бирөөнүн биз суроолорду өзүбүз түзгөн жокпуз да. Башка бирөө ошо эт базада түзгөн мугалимдин сабагын Эт пазлда даяр болгон сабакты сиз ошончо жөнөтө турган болсоңуз, анын жыйынтыктары ошол немеге келип калат да, учетный записке келип калат. Сиз YouTube'дан алып туруп, өзүңүз эт пазлда даярдасаңыз, анда өзүңүзгө келип түшөт да. Суроолор болсо бере бериңиздер. Мектептин мугалимдеринен суроо берсеңиздер. Урматтуу катышуучулар, эгерде баягы бирдекте түшүнүктүү болсо, мүмкүн башка дагы суроолоруңуздар болсо деле агайга бере берсеңиздер. Башка темада кызыкка. Башка тема болсо деле. Эми башка приложениялардан болсо деле берсеңиздер болот. Эгерде маалыматым бар болсо, жооп бергенге аракет кыламын, билгенимче. Өткөндө суроо берип жаттыңыздар эле го, катышуучулар видео сабак жасоо боюнча, ошол боюнча деле берсеңиздер болот. Ооба, болот. Суроо болсо тартынбай эле бере бериңиздер. Мисалы, эми видео сабак даярдоо боюнча дагы айтып берейин анда. Ооба, агай. Көпчүлүк учурда биз видео сабактарды даярдаганыбызда Bandicam'ды колдонобуз да. Bandicam'ды колдонгонубузда Bandicam бесплатный контентте 10 мүнөттөн ашык тарта албайбыз да. Биздин сабактар айрым учурларда 20 мүнөттүк сабак болуп калышы мүмкүн, 15 мүнөттүк сабак болуп калышы мүмкүн. Ошондо биз 10 мүнөткө чейинкисин тартабыз. Андан аркысыны дагы өзүнчө бөлүп тартышка туура келет да. Мисалы, биз ошо сабакты тартып атканыбызда биздин 10 мүнөткө жеткенде автоматтык түрдө запись токтойт да. Запись токтогондон кийин калган бөлүгүн кайра дагы запись кылышыбыз керек. Ошол токтогон убакта биз оюбузду жоготуп коюшубуз мүмкүн, оюбуз чаржайып болуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ал эми платный контентти сатып алуу үчүн ага акча төлөш керек болот да. Бесплатный контенттерден убактысы чектелбеген приложениялар, программалар бар.
Мисалы, фрикамды колдонсоңуздар болот. Фрикамда каалаган убакыт тартсаңыздар болот. Мисалы, бандикамда тартканыңыздарда эки бөлүнүп калды да, ал эки бөлүнүп калган видеону бириктириш керек. Бириктирип койсо болот. Мисалы, фотография, формат factory деген приложениялар бар. Ошолордун жардамы менен бириктирип алсаңыздар болот. Бир минус жагы ошол калган бөлүгүн тартканда биз оюбузду топтой албай калышыбыз мүмкүн. Ушундай болуп калышы мүмкүн да. Ал эми фрикамда тартканыбызда бир тартканда каалаган убакыт тартсак болот. Ал 1 саат тартсак да боло берет. Себеби ал жерде убактысы чектелген эмес. Анан фрикамда тартылган видеонун, мисалы, бандикамда тартылган видеонун форматы MP4 болуп, MP4 болуп сакталат. Ал эми фрикамда тартылган видеонун форматы WMF форматта болуп сакталат да. Экөөнүн айырмасы, WMF форматта болуп сакталган файлдын көлөмү аябай чоң болот. Мисалы, сиз 20 мүнөттүк сабак тарта турган болсоңуз, ал файлдын көлөмү 800 мегабайт, 1 гигабайтка жакын болуп кетиши мүмкүн да. Аны YouTube каналга жүктөгөндө бир канча убакыт алып коюшу мүмкүн. Эгер интернет жакшы болсо, жүктөлө берет. Анан интернет слабый болсо, жүктөш аябай кыйын болот. Ал видеонун форматын өзгөртсөк болот. Форматын өзгөртүү үчүн эле кайра эле бизге жанагы эки программа жардамга келет да. Фотография менен формат factory деген. Мен азыр ошол фотография деген приложенияны көрсөтүп берейин сиздерге. Мисалы, азыр мен бул жактан сиздерге экранды демонстрация кылып алайын. Экран көрүндүбү? Ооба, көрүндү. Мисалы, мен бул жактан азыр видеого кирип көрөйүн. Мисалы, фрикамда видео тартылды дейли. Азыр бул жерге келсек, бул жакта видеонун форматы MP4 деп чыгып атат. Тип элемента файл MP4 деп чыгып атат. Фрикамда тартылган болсо, ошол жерде тип элемента файл WMF деп чыгат да. Биз ал приложенияны кайсы жерден колдонобуз? Ал үчүн бул жакта Pust деген бар. Ошол Pust деген бассак, бул жакта приложениялардын тизмеси чыгат. Төмөн жака түшөбүз. Төмөн жака түшсөк, ушундай болуп приложениялар чыгат. Бул жактан биз фотография дегенди табабыз. Бул жактан фотография деген приложение бар. Ушул приложенияны тандайбыз. Тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй болуп терезе ачылат. Азыр жүктөлүп атат. Ушундай болуп терезе ачылат. Биз бул жака өзүбүздүн видеону жүктөп алышыбыз керек. Так, импорт дегенди басабыз. Из папки деген, бул жактан импорт дегенди басып, бул жактан из папки дегенди басабыз. Из папки дегенди басканыбызда бул жактан проводниктин терезеси ачылат. Биз бул жактан өзүбүздүн видеоду сактаган папкага киребиз. Мисалы, папкага кирдик. Бул жактан чыкпай калды. Болбосо мындай эле кылып кирсек да болот. Мисалы,
Бул жерден азыр ушул видеону өзгөртө турган болсок, ушул видеого мыштын көрсөткүчүн алып келип, оң жак баскычын басабыз. Оң жак баскычты басканыбызда бул жактан меню чыгат, контекстик. Бул жактан биз открыть с помощью дегенди тандайбыз. Тандаганда дагы контекстик меню чыгат. Бул жактан биз фотография дегенди тандап коебуз. Демек биздин тандаган видеобуз ушул фотография приложениясы менен ачылат. Тандаганыбызда бизден төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Мына видео жүктөлдү. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыз Бул жерден пауза дегенди басып коебуз. Видеонун башына кайра кайтып коебуз. Эми бул жерден биз изменить и создать дегенди басабыз. Изменить и создать деген бассак меню чыгат. Бул жерден создать видео с текстом дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп создается видео из выбранных элементов деп жүктөлө баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Бул жака мына жүктөлдү. Азыр раскадровка болуп атат. Раскадровка болгончо күтүп турабыз. Бул жака коюлат. Мына бул жерге назовите свое видео деген жерге биз видеонун аталышын жазабыз. Мисалы мен цифра менен жазып коеюн. Мындай кылып эле 03 мындай кылып эле жазайын. 11-2020 видеонун аталышын жазгандан кийин окей дегенди басабыз. Мына бул жерден биз видеону кааласак кыркып алсак болот. Кантип кыркып алабыз? Бул жерден каалаган жерге жылдырып, мисалы бул жерге коюп туруп, ушул жерге койгондон кийин бул жерден обрезать деген бассак, ушул жерге чейинкисини кыркып алат. Бул жерден биз готово деген басабыз. Азыр көрмөс болуп калыптыр. Обрезать деп туруп, бул жерден кайсы бир бөлүгүнү кесип алсак болот. Эгерде бул видео азыр толук турат, бизге видеонун баш ченелине мисалы 3 мүнөттүк видео, 3 мүнөттүк бөлүгү гана керек боло турган болсо, ошол 3 мүнөт белгилейбиз дагы мына. Андан кийин бул жерден готово деген басабыз. Демек, биздин видеонун баш жагынан 3 мүнөттүк бөлүгү гана кесилип алды. Бул жерде караңыздар, азыр видеонун узактыгы 3 мүнөткө чейин эле болду. Калган бөлүгүн кесип алып таштады. Ушундай кылып видеонун мисалы биз YouTube'дан башка жактан видеолор даганда бизге видеолордун баш жагы гана керек болуп калышы мүмкүн. Же болбосо орто ченелден керек болуп калышы мүмкүн, же аягынан керек болуп калышы мүмкүн. Мындай кылып кесип алып туруп, сактап алсак болот. Азыр сактагандан көрсөтөм. Бул жерден мен азыр отмена кылайын. Эгерде мына азыр биздин видеонун узактыгы 12 мүнөт 46 секунд экен. Орто ченинен кесип ала турган болсок, кантип кесип алабыз? Бул жерден обрезать деген басабыз. Бул жактан мисалы 3-чү мүнөттөн баштап кесип алайык. Мына 3-чү мүнөткө барабыз. Баш жагыны 3-чү мүнөттөн 5-чи мүнөткө чейинки аралыкты кесип алалы. Бул жерден ушул бөлүктү көрсөтүп коебуз. Демек, ушул эки аралыктагы бөлүгүн гана кесип алат. Готово деген басабыз. Бул жерден 1 мүнөт 46 секунд калды. Аягынан кесе турган болсок, жанагындай кылып эле обрезать деп туруп, бул жагыны бияка алып келип, ушул жерден ушул жерге чейинки бөлүгүнү гана кесип алсак болот. Ал эми видеону бөлүктөргө бөлө турган болсок, мисалы разделить ете турган болсок, ушул жерден бөлө турган болсок, мына ушул жерден бул жерден разделить дегенди басабыз. Разделить дегенди басып, мына ушул жерден ушул тоголокко чейинки бөлүгү бир бөлүк болот, биягы бир бөлүк болот. Готово деген басабыз. Мына биздин видео эки бөлүккө бөлүндү. Ушундай кылып бөлүп алып туруп, мисалы бул бөлүү эмне үчүн керек? Себеби биз видеонун кайсы бир бөлүгүнө дагы бир видео кошо турган болсок, ошол жерди бөлүп туруп, анан бул жерге дагы бир видеону алып келип кошуп койсок болот. Мисалы азыр мен бул жактан бир видеону
алып келип кошуп берейин. Мына добавить дегенди басабыз. Световой компьютер дегенди басабыз. Азыр бул жактан видеолорду тандайлы. Мисалы, бул жерден запись видео. Бул жака biraz кичинерээк. Мисалы, ушуну кошо турган болсок, мисалы, бул мынаны кошо турган болсок, мына тандадык, открыть деген басабыз. Бул жака добавление боло баштайт. Мына бул жерге добавление болду. Ушул видеого мыштын көрсөтүүсүнө алып барып, сол жагын бастырып кое бербестен бул жерге алып келип койсок болот. Биз жанагы видеобузду эки бөлүккө бөлтүрүп, ошол видеонун ортосуна ушул видеону тиркеп койсок болот. Кийин биз бул сактаганда баардыгы бириктирилип автоматтык түрдө бир видео болуп калат. Ушундай кылып кошуп алсак болот. Эми бул жерден текст деген бар. Текст дегенди бастырып, биз видеого тексттерди кошуп алсак болот. Мисалы, бул жерге ийгилик деп жазайын. Ийгилик деп жазып туруп, бул жактан простой, сентиментальный, мына бул жака текст чыгып атат. Радость, классический, приключения, скрытый, крупный. Бул жерден мисалы заряд. Ушундай кылып коштуруп, бул жерден готово дегенди басып коебуз. Бул жерге текст кошулду. Биз кааласак, бул текстти мындай кылып алсак да болот. Ал үчүн ушул текст дегенди бастырып, бул жерден тексттин өтүү узактыгын чоңойтуп алсак да болот. Ар кандай убакыт коюп койсок болот. Готово дегенди басып коебуз. Андан кийин движение деген баса турган болсок, бул жактан биз видеого движение берип койсок болот. Кээ бир видеолорду көрүп атканда мындай экран чоңоюп, артып жок болуп кетет, же кичирейип, артып калууна келет го. Мисалы, бул жерден ушул чоңойгонду баса турган болсок, мына биздин видео ушундай болот. Готово дегенди басып коебуз. Андан кийин 3D эффекттерди кошуп койсок болот. 3D эффект дегенди басканыбызда азыр подготовка болуп атат. Ушундай эффекттер бар. Бул жакта эффекттин түрлөрү көп. Бул жерден мисалы ушул бабочка дегенди тандай турган болсок, бабочканы тандайбыз. Бул жактан өтүү узактыгын чоңойтуп койсок болот. Эгерде аягына чейин койсок, видеонун аягына чейин ушул чыга берет. Бизге андай кереги жок, өзүбүз каалаган жерге чейин койсок болот. Андан кийин бул жерден готово дегенди басабыз. Эми бул жерден фильтр дегенди басып туруп, фильтрлеп койсок болот. Оригинал, классический, приключения, жемчуг, сепия. Мисалы, сепияны бассак, черно-белый, бул жерде чернила дегенди бассак, черно-белый болуп калат. Бул жерден оригинал деп эле коелу. Ал эми бул жерден скорость дегенди басып туруп, видеого скорость коюп койсок болот. Быстро дегенди коюп койсок, биздин видеобуз тез өтүп кетет. Мисалы, биз мына катталабыздан мындай дегенде ошол жерлерди тез өткөрүп жибере турган болсок, мисалы, биз мына программаны установка кылабыз. Анан ушул жолчо толгончо күтүп турабыз дегенде баягы жолчо толгуча видео тартылып атат да. Кийин ушул жерди биз быстро деп туруп өткөрүрсөк болот да. Баягы көрөсүздөр го видеолорду тез кыймылдап өткөрүп, ошондой кылып койсок болот. Ал эми бул жерден полосаларды өчүрүп таштасак болот. Ал эми бул жерден биз видеолорду буруп алсак болот. Кээ бир учурда биз телефондон видео тартканыбызда тескери тартып таштайт го. Анан ошол видеону оң коруш керек болуп калат. Ошону ушул фотографиянын жардамы менен оң коруп алсак болот. Азыр мисалы бул жерден буруп көрөлү. Бурсак, видеобуз ушундай болуп калды. Азыр бул жерден койсок, саламатсыздарбы? Тескери болуп калды. Бул жерден дагы баса турган болсок, биздин видеобуз тескери болуп калды. Ушундай кылып текшергенден кийин бул терезени азыр кийинчиси өтөйт. Тескери болуп калды.
ушундай кылып бул жерден буруп алсак болот. Мына тескери болуп калган видеолорду ушундай кылып оңдоп аласыздар. Ал эми бул жерден биз удалить дегенди басып туруп, мисалы ушул тандоо кайсы видео тандалып турса, ошол видеонун бөлүгү асты көк болуп калат. Демек ушул тандалып турат. Бул жерден кәрзина бассак, бул өчүп кетет. Көрдүңүзбү? Бул жактан отменить дегенди коебуз. Кайра артка кайтат. Ал эми дагы бул жерден фоновый музыка коюп койсок болот. Мына фоновый музыка деп туруп, видеого музыка кошуп койсок болот. Мына өзүндөгү видеолор. Ал эми пользовательский звук дегенди басып туруп, биз компьютерден өзүбүз каалаган музыкаларды кошуп алсак болот. Ал үчүн добавить аудио файл дегенди басабыз. Добавить аудио файл дегенди басканыбызда бул жактан терезе чыгат. Бул жактан мисалы ырлар дегенди басып туруп, мына өзүбүз каалаган ырларды тандап видеого кошуп койсок болот. Ал эми бул жерде эми мисалы мына видеону коюп көрөлү. Мына койсок. Саламатсыздарбы? Бүгүн ушундай чыгат. Бул жерибизде мына ушул жерден коелу. да дегенди басып коебуз. Басканыбызда бул программа компьютерден өчө баштайт. Компьютерден өчкөнчө күтүп турабыз. Азыр өчүрүлдү. Саламатсыздарбы? Ушундай болуп чыгат. Камсканер приложениясы менен иштөө. Камсканер приложениясын телефонго орнотуу үчүн Play Market'ten Камсканер деген Биз жанагы бабочкаларды койдук эле. Азыр мен мына видеонун башына коеюн. Мына бул жерден 3D эффект деп туруп бабочканы коюп аттык эле. Ушул бабочканы тандап туруп, мына мисалы бабочканы койдук. Азыр коебуз да мына. Экрандан ушундай болуп эмелер 2016 офистик программа. Мисалы азыр кайра эме кылайын эле. Мына көбүрөөк жылдырып коеюн. Мына биз ушундай бабочкаларды кошуп койсок болот. Ар кандай 3D эффекттерди. Офис 2016. Эми бардыгын даярдап бүткөндөн кийин биз бул жерден дагы бир айта турган бөлүгү калып кетиптир. Эгерде сиздер бирөөдүн видеосуну кайра өзүңүздөрдүн голосуңуздар менен жазууну каалай турган болсоңуздар, ал видеодогу голосту өчүрүп салсаңыздар болот. Кантип өчүрүп салабыз? Ал үчүн бул жерде колонканын сүрөтү турат. Динамиктин ошону басабыз. Басканыбызда мына голос чыгып турат. Бул жактан голосту төмөн түшүрүп коебуз. Бул жерден дагы мисалы динамикти басып туруп, голосту төмөн түшүрүп коебуз. Бул жерден дагы динамикти басып туруп, голосту төмөн түшүрүп коебуз. Түшүрүп койгонубуздан кийин бул видеолордо голос жок болуп калат. Мына азыр коюп көрөлү. Мына көрдүңүздөр, голос чыкпай калды. Ушул бойдон сактап туруп, анан кайра өзүбүз голос кошуп койсок болот. Бардыгыны даярдап болгондон кийин кантип сактайбыз? Сактоо үчүн бул жерде завершить видео деген бар. Завершить видео деген басканыбызда бул жактан ушундай завершение видео деп чыгат. Бул жерде качество видео высокое 1080p деп турат. Демек, биздин видеобуз жогорку сапатта сакталат. Бул сапатта сактаганыбызда файлдын көлөмү бир аз чоңураак болуп калышы мүмкүн. Бул жерден биз ушул жерди басып, среднее дегенди тандап койсок болот. Низкое дегенди тандабаңыздар, низкое дегенди тандасаңыздар, кийин сиздердин видеоңуздар мындай мутный көрүнүп калышы мүмкүн. Ушул жерден качествону тандагандан кийин бул жерден экспортировать дегенди бассак, видеобуз сактала баштайт. Сакталган видео MP4 форматында сакталып калат. Ушундай кылып фотография менен иштесеңиздер дагы болот.
суроолор болсо берсеңиздер болот. Түшүнүктүү эле болду окшойт. ооба агай, рахмат. Сонун бар жок. Агай, бул фотография деген бул компьютердин өзүндө бар приложение окшойт, кошкон, же сиз кантип Ооба, бул фотография деген приложение компьютердин өзүндө бар. Бул Windows 10 операциялык системасында өзүндө болот. Кимдер Windows 7 операциялык системасын иштетип жүргөн болсо, Windows 10 алмаштырыш керек. Windows 7 уже немеден чыккан, анын обновлениясы дагы жок. Кээ бир программаларды албайт, уже колдонуудан чыгып кетип атат да. Ошондуктан Windows 10'du орнотуш керек. Анан Office'ти дагы 2016'ны орноттуруп алыш керек да. Биз мугалимдерге салып өткөндө көпчүлүк эле Windows 7 колдонушат экен да. Windows 7 колдонгондо кыйналат да. Рахмат агай, сонун катышуучуларга сонун маалымат бердиңиз. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Агай, бул фотография приложениясында MP4 кылып сактайбы форматын? Автоматтык түрдө өзү MP4 кылып сактайт. Сен формат факторий деп атпайсың? Жана көбүнчө кээ бир программалардачы интернеттен көчүрүп алганда водяный знак чыгып калат го, мисалы бандикамда чыгып калган сыяктуу эле кошкондо чыгып калат го. Бул компьютердин өзүндө болгончо мында чыкпайт да, формат факторийда чыкпайбы? Чыкпайт. Эгерде бул фотография приложениясын колдоно турган болсоңуз, бул эми формат факторийдан керек. Формат факторий эмне үчүн керек? Мисалы, фотографияда эми видеолорду өзгөртүп койсок болот. Ал эми формат факторийде видеону MP3 кылып алсак да болот да. Мисалы, кээ бир учурда биз MP3 издесек, ошол музыканын өрдөн MP3'си болбой калышы мүмкүн да. Аны биз формат факторий менен MP3 кылып алсак болот. Ошондо видео изображениясы жок болуп калат да. Формат факторийде мисалы сүрөттөрдүн форматын дагы өзгөртүп алсак болот да. Азыр бул фотографияда бир гана видео менен иштелип атпайбы? Формат факторийде мисалы JPEG форматтагы сүрөттү PNG форматта, TIFF форматта, GIF форматта кылып өзгөртүп алса болот. Даже формат факторийде документациялар менен иштесек дагы болот да. Документацияларды конвертация кылып алсак да болот. Мисалы PDF, Word PDF-ке өткөрүп алсак болот, PDF-ти Word-ке өткөрүп алсак болот. Ошондой эле формат факторийде компакт дисктер менен иштесек дагы болот да. Эми ал формат факторийнин мүмкүнчүлүгү аябай чоң да. Мисалы, формат факторийнин жардамы менен MP3'лерди дагы мындай сыгып көлөмүн кичирейтип койсок болот. Мисалы, көбүнчө мен ошол MP3'лердин форматыны сыгып кичирейтип кылып коем да. Мисалы, кээ бир турмушдай айдоочулар флешкама музыка жазып бер, андай деп жазып суранышат да. Мисалы, 1 гигабайттык флешкасы боло турган болсо, 1 гигабайттык флешкасына 100 эле ыр батып калышы мүмкүн да. Ал эми ошол формат факторийнин жардамы менен сыгып, ошол 1 гигабайттык флешкасына 1000 ыр бата турган кылып берем да. Бирок ал жерде музыка кадимкидей эле эме болот. Толук мурда кандай болсо, ошол бойдо эле жазылат да. Ошентип мисалы алыска каттаган айдоочулар бар да, алар ошол барып келгенче бүтпөй турган кылып жазып бер деп суранышат да. Көпчүлүгүнө алып барса, ушундай 100 эле ыр батырып ошентип коет экен да. Андан ары батыра албай калат экен. Эми ошондой ар кандай приложениялар бар да. Мисалы, Audacity деген приложение бар. Audacity деген приложение менен минусовка жасап алсаңыздар болот. Мисалы, мугалимдерге көбүнчө минусовка керек болуп да, MP3'ни алып туруп, ошону голосун өчүрүп, музыкасын гана калтырып койсо болот да, Audacity менен. Эгерде видео клип боло турган болсо, жанагы формат факторий менен MP3 кылып алып туруп, анан Audacity менен минусовка кылып алса болот. Эми көп издениш керек дагы, көп ушундай эмелерге катышып, үйрөнүүгө аракет кылыш керек да. Агай, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, жана формат факторий боюнча, жана минусовка кылган боюнча көрсөтүп кете аласызбы?
Минусовка боюнча ал көбүрөөк иштеш керек да, Audacity деген программаны. Ал эми формат факторунун макулун мындай көрсөтүп коеюн. PDF форматынан Word'га өткөргөндө ошондо кыйналышат да, ошондо конвертация кылганда көрсөтүп койсоңуз да. Конвертация кылганда оңой жолун эле көрсөтүп коеюн. Оңой жолу Google Chrome'го киребиз. Google Chrome'го киргенде эле мына жерге PDF мындай деп PDF в Word эле орусча эле жазабыз. PDF в Word эле жазабыз дагы, Enter'ди басабыз. Басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Биз бул жерден PDF в Doc конверт кылып, PDF в Word онлайн дегенди ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда бул жерден ушундай болуп чыгат. Бул жерде загрузить дегенди басабыз. Загрузить дегенди басканыбызда бул жактан бизден документ чыгат. Бул жерден биз PDF форматында документти тандайлы азыр. Мисалы, мына бул жерде адам жана коом предметтик стандарт деп мындай белги болсо, демек бул PDF форматта. Ушуну тандап туруп, открыть деген басабыз. Бул жака загрузка болуп туруп, өзү автоматтык түрдө конвертация боло баштайт. Конвертация болду. Азыр мен сиздерге жанагы документти ачып көрсөтөйүн. Мына бул жерден PDF форматтагысын ачып көрсөтөйүн. Мына PDF форматта төмөнкүдөй болуп ачылат. Мына жүктөлүп атат. Бул демек PDF форматта. Бул жерге биз өзгөртүп жаза албайбыз, өзгөртүп киргизе албайбыз да. Бул PDF формат болгондо как сүрөт изображение сыяктуу болот да. Бул жерден биз анан бул печать дегенди басып эле чыгарып алабыз. Ал эми конвертация кылгандан кийин кандай болуп калат мына? Бул жерде конвертация болду. Конвертация болгондон кийин эми бир канча файлдарды бир моментте жүктөп алсак да болот. Конвертация болуп бүткөндөн кийин бул жерден биз скачать дегенди басабыз. Мына скачать дегенди бассак, азыр скачать болуп атат. Конвертация болуп атат. Мына белгисин карасаңыздар, Word сыяктуу болуп калды. Конвертация болуп бүтсүн. Ушундай азыр бир аз чоңураак файл окшойт болуп атат. Конвертация болгондон кийин жүктөлгөндөн кийин мына азыр бүтөйүн деп калды, эми иштеп кетти. Мына конвертация болду. Азыр карап көрөлү. Мына адам жана коом деп значогун карасаңыздар, Word'дун значогу болуп калды. Азыр ушуну ача турган болсок, бизде Word болуп ачылат. Мына жанагы. Эми биз бул жерден каалагандай кылып, мисалы, өзгөртүп киргизип алсак болот, кааласак өчүрүп, мына. Ушундай кылып конвертация кылып алып иштесек болот. Бул жерде Google Chrome'го кирип эле ушундай кылып иштейбиз. Рахмат агай, жакшы экен. Агай жанагы мисалы үчүн окуучулардын билимин баалоодо Zipgrade эң аягында керектик тесттерди текшергенге анан Plickers мага жагат да. Ошол сыяктуу дагы программалар барбы жаңы чыккан? Plickers сыяктуу ошондой телефон менен сканерлеп, мисалы окуучулардыкын бир момент эле аз убакыттын ичинде көп окуучунун билимин баалап кеткен программалар чыкты, ошол сыяктуу. Барбы ошондой? Zipgrade'ни офлайн иштеш керек болот. Окуучуларга тапшырманы берип, анан жыйып алгандан кийин ал Zipgrade мугалимдин ишин жеңилдетүү үчүн колдонулат. Мисалы, кайсы бир жерге проверкага барып калсаңыз, же бир жалпы мектеп боюнча билим сапатын аныктоо үчүн тесттерди алганда колдонсо болот. 100-200 окуучунун ишини 5 мүнөттүн ичинде эле текшерип алган болот да, сканерден өткөрүп эле. Баягы мисалы ОЕТ-га балдар тапшырып атат го, алар ушундай программалардын жардамы менен текшеришет да, сканерге эле салып коет.
тез эле текшерип бааларын чыгарып, кайсы жери туура, кайсы жери ката баардыгын көрсөтөт да. Ал эми азыр приложениялар, башка приложениялар дагы бар. Мисалы Quizzes бар, Kahoot бар, онлайн тестпад бар, Biurok бар, Learning Apps бар. Көп да мындай приложениялар. Кээ бири мындай болгон учурда кээ биринин атын эстей албай калабыз. Себеби азыр биз өзүбүз мындан эле YouTube каналыбызда 300дөн ашык видео сабактарыбыз бар да. Анын ичинен бир 100дөй мындай предметтик сабактар боло турган болсо, 200дөн ашык сабактарыбыз ушундай платформалар менен иштөөнү үйрөтүүчү сабактар да. Эми баардыгыбыз эле мисалы силер билген, мен билбешим, мен билген силер ошондуктан ушундай вебинарлар болуп турса, бири-бирибизден үйрөнүп иштегенге аябай мүмкүнчүлүк болот экен да. Улам жаңы платформалар чыкса, биз дагы күптөп сабактарды даярдап, күттөп турганга аракет кылып атабыз. Урматтуу катышуучулар, угулуп атабы? ооба угулуп атат. Ооба, угулуп атат. Андай эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктай берсек, кийинки сабакка чейин бүгүнкү өтүлгөн тема боюнча PR дескте интерактивдүү презентацияларды өзүбүздүн берген сабактардан жасап көрүп, консультациялар керек болсо дагы Бакыт агайга, Индира бар бизде, ошо кайрылсаңыздар болот. Ошо тапшырма сиздерге ошол интерактивдүү презентация түзүп, тесттерди кошуп, сабагыңыздардан даярдап алсаңыздар болот. Бир темага жок дегенде, эгер жакшы өздөштүрсөңөр, бардык темаларды түзүп алсаңыздар болот. Кандай дейсиздер? Суроо бүгүнкү сабакты жыйынтыктасак, Макул, рахмат агайга. Мактабай сонун маалыматтарды алды. Катышып бергениңиздер үчүн ишиңиздерге ийгилик, өзүңүздөргө ден соолук каалайм. Рахмат агай. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат агай, жакшы сабак болду. Ишиңизге ийгилик агай. Рахмат. Жакшы сабак болду. Анда жакшы туруңуздар, баардыгыңыздар эле канекече. Запись жүктөлөт. Ооба. Азыр көп аябай көп маалымат болуп кетти, запись жүктөлөт. Ал жактан дагы маалымат калып калгандар маалымат алсаңыздар болот. Макул, рахмат. Макул, рахмат. Ооба, группага жүктөйбүз записти. Рахмат. Жакшы туруңуздар, баардыгыңыздар. Жакшы туруңуздар, барыңыздар. Саламатта калыңыздар.